Санаасы миңге бөлөнгөн олигарх. Байлыгың көп болсо да жашоодо проблемалар сөзсүз болот экен. Жалаң акчанын кудуретине таянып, маселени оң жолго коём дегендин өзү натуура экенин турмуштан байкап калбадыкпы? Маселен Кыргызстандагы номер 1 бай делип сыпатталган Өмүрбек Бабановдун азыркы байлыгы керт башынын маселесин чечүүгө жарадыбы? Жок. Демек, акчанын деле кадыры тебеленип калар күн алыста эмес турбайбы? Же калпы барбы бул сөздүн? Эгерде каалаганын акча менен бүтүрө салууга мүмкүн болсо, Өмүкө азыркы падышага миллиондорду сугунта салып, мадырайып парламентте отурмакта. Тилекке каршы акчага азгырылган президент эмес экен. Бирок бир гана нерсени айтпай койдуңар. Коррупция десеңер, коррупцияны ким тоскоолдук кылып атат? Ким ошол кайсы министерство ведомство, кайсы адам, ким, кандай жол менен тоскоолдук кылганын айткан жоксуңар. Бул айтылыш керек. Байдын санаасы тынчы элек. Жакындан бери Пензадагы иштери да аксап жатканын ишитип, кыйла капа болдук. Кантсе да мекендешибиз эмеспи? Эми Бабановдун келечеги кандай болот? Кат үгүн. Ушуну менен киндик каны тамган жеринин абасынан кенен дем ала албай калабы деген суроо көкөйдү кескени деле ырас. Бир аз бийлик жумшарабы деп лидерлигин тапшырды, мандатынан ажырады, саясатты желкемдин чукуру көрсүн деди. Кылбаган амалы калбады. Биротоло дудук сокур болом дегенде эле желип, жортуп өлкөгө келгенге уруксат беришеби? Аттиң, ушинтип саясатчы болбой койсо эмне болот? Ага болбой эле акчалуулар азыр тырышып жатышпайбы, бирдемке көрбөгөнсүп? Буйруса каттасынан көрөсүңөр деген киши жок. Булак ачык сөз.